Саламатсыздарбы? Соңку дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. АКШнын президенти Дональд Трамп Бейжиңге 3 күндүк сапары менен келди. Сауд Арабиясы жакынкы чыгыш согуш учурунда Иранга көптөгөн соккуларды жасаганы айтылууда. Иран АКШга сүйлөшүүлөргө кайтуу үчүн 5 шарт койду. Орусия өзүнүн эң акыркы Сармат ракетасын ийгиликтүү учурганын кабарлады. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп 2017 жылдан бери биринчи жолу Бейжиңге 3 күндүк сапар менен келди. Аны америкалык ири компаниялардын жетекчилери коштоп жүрүштү. Алар Илон Маск, Apple компаниясынын башкы директору Тим Кук жана Nvidia компаниясынын башкы директору Йенсен Хуан. Си Цзиньпин менен болгон сүйлөшүүлөрдүн негизги темалары соода келишими, Тайвань, Ирандын айланасындагы кырдаал жана жасалма интеллекти жөнгө салуу болуп саналат. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматы боюнча эки тарап ошондой эле болжол менен 500 Boeing 737 Max учагын жеткирүү мүмкүнчүлүгүн жана Американын мунайын, газын жана көмүрүн Кытайга экспорттоону көбөйтүүнү талкуулашат. Ага чейин Дональд Трамп Кытайга боло турган сапары учурунда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Ирандагы согуш тууралуу сүйлөшө турганын билдирген. АКШнын президенти Дональд Трамп бул билдирүүлөрдү Бейжиңге сапар алкагында учакка отуруу аралыгында жасап, Вашингтондун эл аралык дипломатиялык байланыштардын күчөшүнө карабастан Иран каачылыгын өз алдынча чечүү ниетин билдирген. Бул комментарийлер Трамптын Кытай менен боло турган жолугушуусунун алдында Иран аймактык коопсуздук жана Ормуз кысыгына байланыштуу чыңалуу дүйнөлүк талкууларда үстөмдүк кылып турган учурда айтылды. Дональд Трамп шейшемби күнү Кытайга боло турган сапар учурунда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Ирандагы согуш тууралуу сүйлөшө тургандыгын билдирди. Бирок Кытайдын катышуусу мүмкүн деген суроого АКШнын президенти кескин жооп берди. Чынын айтсам, бизге Иран менен эч кандай жардам керек эмес деп ойлойм. Алар аскердик жактан жеңилишти жана алар туура иш кылышат же биз ишти бүтүрөбүз. Анын комментарийлери узак мөөнөттүү тынчтык келишимине болгон үмүттөр азайып, Иран Ормуз кысыгын көзөмөлдөөнү күчөтүп жаткан учурда айтылды. Ок атышууну токтотуунун солгундашы башталгандан 1 айдан ашык убакыт өткөндөн кийин эки тарап тең келишимге жетишүү жагынан анчалык деле ийгиликке жетише элек. Булактардын маалыматы боюнча Тегеран, Ирак жана Пакистан менен аймак аркылуу мунай жана жаратылыш газын ташуу боюнча жаңы келишимдерди түзгөн. Башка өлкөлөр дагы ушул сыяктуу келишимдерди карап жатышат. Бул Ирандын кызыктуу көзөмөлдөөсүн туруктуураак кылат. Трамптын администрациясы шейшемби күнү АКШнын жана Кытайдын жогорку кызмат өткөн айда эч бир өлкө аймак аркылуу өткөн кемелер үчүн жол акысын албашы керек дегенге макул болгонун билдирди. Иран менен тыгыз байланышта болгон жана анын мунайын көп өлчөмдө сатып алган Кытай бул билдирүүгө каршы чыккан жок. Трамп ушул аптада Си Цзиньпин менен жолугушуп, Кытайды Иранда АКШ менен келишимге келүүгө үндөйт деп күтүлүүдө. Сауд Арабиясы жакынкы чыгыш согушу учурунда Иранга көптөгөн соккуларды жасаганын эки батыштык аткаминер билдирди. Соккулар Арабияга жасалган чабуулдар үчүн өч алуу максатында жашыруун түрдө урулган. Сауд Арабиясынын чабуулдары падышачылыктын Ирандын жеринде түздөн-түз аскердик аракеттерди жүргүзгөнү белгилүү болгон биринчи учур болуп саналат жана ал өзүнүн негизги аймактык атаандашынан коргонууда бир топ тайманбас болуп баратканын көрсөтүп турат. Батыштын эки аткаминердин айтымында Сауд Арабиясынын аба күчтөрү тарабынан жасалган чабуулдар март айынын аягында жасалган деп бааланган. Бири алар Сауд Арабиясына сокку урулганда өч алуу үчүн жасалган соккулар деп гана айтылат. Иран АКШга сүйлөшүүлөргө кайтуу үчүн 5 шарт койду. Бул тууралуу Fars News агенттиги кабарлады. Маалым болгондой, Тегеран бул талаптар аткарылбайынча АКШ менен сүйлөшүү жүргүзбөй турганын айтты. Аларга Ирандын аймагына америкалык жана Израилдин соккуларын толугу менен токтотуу, жаңы санкциялардан баш тартуу жана учурдагы чектөөлөрдү акырындык менен алып салуу, Ирандын активдерин тоңдурууну алып салуу жана эл аралык каржы түзүмүнө кирүү мүмкүнчүлүгүн калыбына келтирүү, Ирандын уранды байытууну кошо алганда тынчтык максатындагы өзөктүк программага болгон укугун таануу, Вашингтон келишимден бир тараптуу түрдө экинчи чыкпай тургандыгына юридикалык кепилдиктер. Sky News'тун маалыматы боюнча Иран менен болгон согуш АКШга 29 миллиард доллардай чыгым алып келген. Пентагондун башкы каржы кызматы Жюль Херст бул тууралуу Конгресстеги угууда билдирди. Анын айтымында бул сумманын болжол менен 24 миллиард доллары ук-дарыларга, ракеталарга, курал-жарактарга жана башка аскердик жабдууларга жумшалган. Бирок 2 жума мурун Пентагон согуштун баасын 25 миллиард доллар деп баалаган. Башкача айтканда, өнөктүктүн баасы болгону 12 күндүн ичинде дагы 4 миллиард долларга көбөйгөн. Ирак жана Пакистан өкмөттөрү Иран менен Ормуз кысыгы аркылуу мунай жана суюлтулган жаратылыш газын ташуу боюнча келишимге жетишти деп билдирет Рейтер.
Багдад менен Тегеран ар бири болжол менен 2 миллион баррель Ирак мунайын ташууга жөндөмдүү эң чоң танкердин коопсуз өтүшү жөнүндө макулдашты. Алар кысык аркылуу 10 майда өтүштү. Ирактын мунай министрлигинин өкүлү агенттикке өкмөт өлкөнүн бюджетинин 95%ын түзгөн мунай кирешесин коргоого аракет кылып жатканын билдирди. Ирак Иранын жакын өнөктөшү жана Ирак экономикасындагы ар кандай начарлоо Ирандын экономикалык кызыкчылыктарына да зыян келтирет деп белгиледи чиновник. Согуш башталгандан бери биринчи жолу Израиль аскерлери түштүк Ливанды өлкөнүн калган бөлүгүнөн бөлүп турган жана Израилдин коргоо күчтөрү пландаштырган буфердик зонанын де-факто чек арасы болгон Литани дарыясынан өтүштү. Израиль армиясы курчуу аяктагандан кийин түштүк Ливандагы Бинт Джбейл аймагында операция баштаганын жарыялады. Абадан жана жерден соккуларды улантууда. Бул тууралуу Израиль армиясынын басма сөз катчысы Авихай Адриай билдирди. Ал 98-дивизиянын бөлүктөрү түштүк Ливандагы Набатия губернаторлугунун бир бөлүгү болгон Бинт Джбейлди курчууга алууну аяктаганын белгиледи. Алдыдагы жумаларда кандай вирус жуктуруп алгандардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Адханом Гебреюсус билдирди. Бир катар өлкөлөрдө жаңы учурлар катталды. Саламаттыкты сактоо системаларына мониторингди жана даярдыкты күчөтүү сунушталууда. Учурда кеңири масштабтуу эпидемиянын белгилери байкалбайт. Бирок кырдаал өзгөрүшү мүмкүн жана алдыдагы жумаларда дагы көп учурларды көрүшүбүз мүмкүн деген ал. Бирок ал пандемия азырынча коркунуч жаратпай турганын баса белгиледи. Орусия өзүнүн эң акыркы Сармат ракетасын ийгиликтүү учурганын стратегиялык ракета күчтөрүнүн командири Каракаев Владимир Путинге билдирди. Сармат Орусиянын эң кубаттуу өзөктүк ракетасы, ал планетанын каалаган жерине жете алат. Тарыхтагы эң күчтүү өзөктүк ракеталардын бири деп эсептелген. Салмагы 204 тоннадан ашкан бул гиганттык континенттер аралык баллистикалык ракета 18 000 чакырым аралыкка жетип, 20-дан 25 махка чейинки гиперүн ылдамдыгында уча алат. Ракета 15ке чейин өзөктүк дүрмөттөрдү алып жүрүүгө жөндөмдүү. Бир эле учурда бир нече бутага тийип, алдын ала айтууга мүмкүн болбогон траекториясы жана татаал тузактарынын аркасында ракетага каршы коргонуудан качууга жөндөмдүү. Президент ошондой эле Посейдон жана Буревестник ракета системалары боюнча иштер акыркы этапта экенин билдирди. Биз Орешник ракета системасын өзөктүк дүрмөттөр менен жабдый алабыз, деди Путин. Флоридадагы аллигатор Алькатрас мигранттарды кармоочу борбору жабылат. АКШ бийлиги анын курулушуна болжол менен $1 миллиард сарптаган. Лагерь 2025-жылы саздын ортосунда ачылган. Ал жерде жашаган крокодилдер туткундардын качып кетишине жол бербөө үчүн арналган. Борбордо колго түшүрүлгөн мыйзамсыз иммигранттар, анын ичинде кийин депортациялоо үчүн да кармалган жарандар отурушат. Бул кылмыш эмес, административдик жол жобо, бирок аллигатор Алькатрас начар шарттары бар түрмөгө окшош болгон. Мигранттар чатырлардын агып турганына, антисанитардык шарттарга жана чиркейлер көп болгон саздарга дайыма нааразы болушкан. Бирок бийлик борборду даттануулардан эмес, чыгымдардын көптүгүнөн улам жабуу чечимин кабыл алган. Берүүбүздүн аягында Канадада кырсыктан кийин мотоцикл согуштуу учактай учуп кетип, BMW жол чыракта илинип калган. Канадалык SBS басылмасынын маалыматы боюнча, айдоочу оор жаракаттар менен ооруканага жеткирилген. Анын өмүрү учурда коркунучта эмес. Окуя бир нече күн мурун болгон, бирок драмалык кадрлар жакында эле чыга баштады. Сиздер Дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныша алдыңыздар. Саламат калыңыздар.